Арыбаңыздар журт жакшылары, бүгүн мен сиздерге бир китептен баян айтып берем. Тагыраагы Куштарбек Кимсанов жана Турсуналы Баймуратовдун Өлкөнү өнүктүрүүчү өрнөктөр аттуу китеби боюнча кеп кылабыз. Өлкөнү өнүктүрүүчү өзгөчө өрнөктөр деген китепте тагыраагы ар кандай окуялар, алардан мага өзгөчө таасир калтырган окуялар боюнча азын-улак айта кетсем, бул шоколад жебеген бала. 4-класста окуган Мээрбек аттуу бала ата-энеси шоколад алып же деген акчасын күн сайын жол боюнда тилимчилик кылган бир адамга берип жүргөн болот. Акыл эси менен балалык бир жакшы ниети менен ошол нерсени кылып жүргөн. Адаттагыдай эле Мээрбек бир күнү окуусунан чыгып жолдо келе жатса, жанакы орундукта олтурган майып кыз көрүнбөйт. Ал бул кызга эмне болгон, өлүп калды экен, же суукка тоңуп калды экен деген түрдүү түмөн ойлор келип, ошол жердеги коро шупуруп жүргөн аялдан сурайт. Ал эже ага ал кыз кандай кыз экенин жана эмне болгондугу тууралуу бул кептерди айтат. Ал кыз өзү төрөлгөндөн эле майып төрөлгөн. Аны ата-энеси мындай өз карамагына алгысы келбей, майыптар үйүнө жеткирип кетип аткан жерде жол кырсык болуп, кыз бутунан айрылып калган. Андан кийин балдар үйү дагы кызды албагандыктан кайрадан өз үйүндө багууга аргасыз болушкан. Күндөр өтүп, анын атасы дагы оорукчан болуп калат. Эми анын атасы ооруп калып, бул жерге биротоло чыкпай калды дейт. Бул сөздөрдү уккандан кийин Мээрбекте балалык бир ой келет. Мен ошол кыздын ордуна олтура калып, кайырчылык кылып, акча топтоп, ошол кызга алып барып берем деген ой менен өзүнүн сумкасын жерге ача калып олтурат. Ошентип олтурганда эле жанынан бир курсактуу чоң киши өтүп бара жатып: "Эй бала, сен эмне акмаксыңбы? Эмне кол бутуң денең соо туруп эле кайыр сурап олтурасың?" деп кагып силкип коет. Бул сөздөр жаш балага ушунчалык катуу тиет. Ал болгону көкүрөктөгү көйгөйүн, көкүрөктөгү бир өзүнүн ойлорун тиги киши түшүнбөгөнүнө аябай ызаланат. Ошол жерде башын шылкыйтып эле салып олтурган жеринен үй жагына өтүп бара жаткан апасы көрүп калып: "Балам, сага эмне болду? Эмнеге бул жерде отурасың?" деп ошентип сурап калат. Баласы болгон нерсени төкпөй чачпай айтып берет. Ал эми апасы атасына телефон чалып: "Ушундай болуптур, уулуң шоколад жебеген бала болуп, биз берген шоколадты кайрымдуулукка жумшап жүрүптүр" деп өзүнүн баласына болгон бир сыймыктануу менен атасына айтат. Анан алар ошол жардамга муктаж үй бүлөгө жардам берүүгө белсенишет. Күндөр өтүп, Мээрбектин үй бүлөсү берген жардамдан улам анын ата-энеси, ооруган атасы ооруканага жеткирилет. Ал эми апасы экөө үйдө даамдуу борсокторду бышырып, аны башка жактарга сата башташат. Айтор кайырчылыктан үмүт кылбай, өз алдынча тиригилик кылып калышат. Бул окуядан кандай таасир алсак болот? Сен жашсыңбы, чоңсуңбу, адамдарга жардам бер. Эгерде жардамга муктаж болгуң келбесе, анда башкаларга жардам көрсөт. Жардам көрсөтүү менен өзүңө бир бактылуулук сезим келет. Эгерде бирөөлөрдүн оюнда жакшы адам катары калыш үчүн, деги эле чын жашап, чын өмүр сүрүш үчүн дагы бул кайрымдуулук эң жакшы нерсе. Ал эми биз улуу болобу, кичүү болобу, сөзсүз жардам берүүгө милдеттүүбүз деген бир өзүбүзгө ураанды алышыбыз керек. Айтор кичинекей Мээрбектин өмүрү мага чоң сабак калтырды. Бул китепти кимдерге сунуштайт элем? Бул китепти өзүнүн жашоосунда бир нукка сала албай жүргөн окуучуларга, мугалимдерге, ата-энелерге, деги эле китеп сүйгөн жалпы окурмандарга сунуштайм.